Саламатсыздарбы? Мен дагы эле мен Бекиев Эмил Маликович силер менен бүгүнкү тема ушу талапкерлердин бирөөсү Садыр ака жөнүндө Жапаров. Ошо боюнча өмүр баяны, ошо кайсы тепкичтерди иштеп өткөн, кайсы кызматтарда болгон, кайсы жердин кулуну дегендей ошо жөнүндө сөз болмокчу. Садыр ака 6 декабрь 1968 жылы Ысык Көл областына каршы Кең Суу деген айылында төрөлгөн экен. 2006 жылы Кыргыз Орус мамлекеттик славянский университетте имени Бориса Ельцина окууну бүткөн экен. 2005 жылга чейин ошо айылында бир предприятиянын директору болуп жүрүптүр. Кийин бир фермерский хозяйствонун директору болуп жүрүптүр, Солтонгул деген. Анан нефтяной компаниянын директору болуптур. Кийин анан милицияга ишке кириптир, инспектор болуп спецроту УД Көлская область деп. Анан ошентип 2005-2007 жылдары 2005-2007 жылдары депутатка аттанган экен. Ошо жылдары депутат болгон. Анан 2010-2013 чейин дагы депутат болгон экен Жогорку Кеңеште. 2007-2009 жылдары Курманбек Салиевичтин убагында ошо Курманбек Салиевичтин кеңешчиси болгон экен. Эми билесиңер да, советник деп коет орустарда. Ошо жылдары 2008-2009 жылы национальный агентство деген бир национальное агентство Киргизия по предупреждению коррупции деген ишкананын директору болгон экен. 2009-2010 ошол эле ишкана агентствода предупреждение коррупции при государственной кадровой службада ошол жерде директор болуп иштептир. Ошол малдарды иштеп жүргөндө эмнеге ошол малда иштеп жүргөндө азыркы Атакан Кимсанбаевдин Каркыра жөнүндө азыр көтөрүп аткан пиары ошол малда унчукпай жүргөн. Неге ошондо Максим Бакиев акчаларды башка мамлекеттерге алып чыгып жүргөндө ошондо да унчукпай жүргөн, ошого таң калыштуу. Анан 2012 жылы Садыр Жапаров депутат болгондо акцияга чыгышат булар, баягы Кумтөр боюнчачы. Акцияга чыгышып Ак үйдүн алдына, анан ошол жерде Ташиев, Мамытов болуп булар Ак үйдүн дарбазасын кашасын аттай өтүшүп, шымдардын жыртып алышып, анан буларды кармап сот Ташиев менен Жапаровду 1,5 жылга берет сурап, Мамытовду 1 жылга сурап берет. Булар отуруп чыгат, өз сурокторуна отуруп чыгат баардыгы. Анан ошентип жүрүп булар түрмөдөн чыгып бул болуп, кийин Садыр ака башка мамлекет Европага чыгып кетет. Ушу Россия, Европа, Кипрлерде жашап жүрөт. Анан ошол жерде жүргөндө 2013 жылы Саруу айылында Кумтөрдү улутташтырабыз деп митинг болот. Ошол митингдин уюштуруучусу Садыр ака болот. Ошол жерде финансировать этип, ошол жерде айылдардагы элдерди алып чыгып, иниси, башка тууган-пуугандарын алып чыгып, Эмил Каптагаевди заложник алып, бул Садыр акага заочный 4 статья коюлат. Өтө оор статьялар коюлат. Орустар айтканда угроза убийством, захват заложника, хулиганство и применение насилия отношения представителей власти деп коет орустардачы. Бул өтө оор кылмыштын бирөөсү болот, туугандар. Анан арадан 4 жыл өткөндө 2017 жылы Садыр ака Москвадан келип атып, ошо элге кайрылып, мен кетип атам Кыргызстанга, мени тосуп алгыла деп чыгып через Казакстан кирип келет. Кирип келгенде ошо азыркы тарапташтары, азыркы фанаттары, азыркы троллдору барышат. Бирок анда азыркыдай троллдор андай наглый эмес эле. Кичине коркуп, кичине Атамбаевден коркушат болчу. Анан ошентип Жапаровду камайт, буга 11 жыл 6 ай берет, сурак. 11 жыл 6 ай берет. Жогорку сотко чейин жетет. Анан жогорку сотко жеткенден кийин
закон против иштебейт да. Анан кийин кечеги ал аз келгенче түрмөдө отурганда дагы өзүн сойгонго аракет кылат, моюнунан асып өзүн сойгонго аракет кылат. Ошондо дагы бирөө союптур, бирөө жардам бериптир деп чыган, өзү эле союлган, өзү эле асылган ошол жипке. Ошон үчүн галстукту, по-моему, ошон үчүн таңгысы келбейт. Главное, биз галстук тагынып жүрбөйбүзбү? Ошон үчүн таңгы келбейт. Себеби буйт тамагына кетип калат, ошодон коркот. Анан ошентип жүрүп 5 октябрь 6 октябрь караган түнү ошо баягы парламент шайлоосуна каршы чыгып чыккан ошо 6 караган түнү ошол жерде 200-300 адам чогулат дагы. Анан ошо Ташиев ошолор биригип барып Садыр Жапаровду түрмөдөн алып чыгышат. Мыйзамсыз алып чыгып, элди көтөрүп, элди манипуляция кылышты жакшы билет экен. Элди көтөрүп, анан керек болсо Жээнбековден талап кылып, буну премьер-министр кылып шайлаттырат, депутаттарды коркутуп алган болчу. Бул эми мындай айтканда баскынчылык менен эптей эле басып алганга аракет кылды да. Бийликти басып алышты, мындай айткандачы. Бул эми бийликти басып алган үчүн буларга дагы бир 10 жыл берсе, 11 жарым жыл, 3 жылын отурса, ошондо бир дагы 17 жыл отуруш керек экен. 7 жыл мурдагы срогу азыркы мына жаңы преступление кылганы бул ошо Ташиев, ошо эле азыркы ошо эле Талант Мамытов спикер, анан азыркы ген прокурор Зулушев, ошолордун баардыгы соучастник преступления, захват власти деп орусча айткандачы. Ошон үчүн кайдыгер карабай туугандар, эртеңки шайлоодо ушу ар бир талапкердин өз биографиясын карап чыккыңыздар, туугандар. Программалары менен чыгат. Азыр агитация эртеңден башталса керек, Кудай кааласа. Ошондо ар бир мындай кем чонтойлук кылбайлы туугандар ушу карап чыгалы. Курук сөзгө эле ишене бербейли туугандар. Бул мындай айтканда жомок менен элди багамдап ойлойт, бирок жомокко эч ким ишенбейт. Себеби башында креслого не отурду, аягында жана ошондой болот. Ошон үчүн туугандар, бул адамдын орду президенттикке эмес, бул адамдын орду түрмөдө. Буну алып чыккан адамдар да отуруш керек. Ошо 200-300 адам эми групповой соучастник преступления болуп атат. Бунун Садыр акенин статусу отурган режим, түрмөнүн аты особо опасный, особый режим деп коет. Особый режим. Ошон үчүн туугандар ойлонуп, особый режим, строго режима болуп эсептелет. Строго режима. Бул ушундай оор кылмыш жасаган адамдарга берилет мындай строго режимчи. Ошон үчүн туугандар, саламатта калыңыздар. Дагы чыгам, башка талапкерлер боюнча айтып өтөм мен, Кудай кааласа. Пока.